Төлөбек Асанкуловдун ботаникалык бакта эмгектенгенине 4 жылдын жүзү болуп баратат. Ал аталган жайдын штаттагы жалгыз чарбалык кызматкери. Айлыгы болгону 3750 сомду түзөт. Ага карабай, бир жуманын 6 күнү ушул бакчада күжүрмөн эмгектенүүдө. Анын кызматына бактарды кыркуу, арыктарды тазалоо, таштанды тазалоо, көчөт отургузуу сымал чарбалык кара жумуш кирет. 5 баланын атасы жарыбаган айлыкка деле көп наалат кылбай, андан көрө бакчанын абалына көбүрөөк кабатыр. Onun sayızbağında жақсы болчу, таза болчу дейт да. Эми анда sayızbağында киши көп иштеткен, азыр киши жок. Кантип жетишпейсиң да. Бир эле киши иштейм десем таң калышат. Айлыгын сурап таң калышат, канчаласын. Ошончо гана иштеп жүрөсүң деп. Аны эмне кыласың, иштей бересиң. Мен өзүм жаратылышты жакшы көрөм. Вакытына эметип иштеп жүрөбүз. Кулдар табалап иштеп жүрөбүз. Кичине болсо да кошо берелем, айлык аз дебей, сабыныбызды кошуп тазалап, өзүбүздүн батсак да Кыргызстандын жери, ошо да кичине демеп. Ботаникалык бактын абалын сөз кылчуда эле бар. Бир кезде гүлдөп, жашыл бак, дарак, бадал, ар кандай өсүмдүктөргө бай келген жайда чарбалык көйгөй көзгө көрүнөрлүк болуп калганын шаар тургундарынан түзүлгөн коомдук демилгечил тобу айтып чыкты. Ал топтун жетекчиси Владимир Витошкин демилгечилер жалаң шаарда төрөлүп, өмүр бою жашап келе жаткандар. Алар ботаникалык бакты өнүктүрсөк деген бир кыялды ээрчигендерди билдирди. Мы работаем уже 3 года. Ботаникалык бак менен биз 3 жылдан бери иш алып баруудабыз. Бул жылдар аралыгында чоң системалуу иштерди аткардык. Алсак ботаникалык бактын генералдык планын иштеп чыкканбыз. Ал план ботаникалык бактарды өнүктүрүү боюнча алдыңкы адистер менен биргеликте ишке ашкан. Бул үчүн глобалдуу ботаникалык бактардын ассоциациясынын президенти, Миссурийск ботаникалык бактын жандуу коллекцияларынын президенти, Твердин ботаникалык багынын президенти келип кеткен. Булардын баары дүйнөдө орду бар ботаникалык бактар. Ошондой эле биздин ботаникалык бактын кызматкерлери менен дагы иштешип, бактын аймагын өнүктүрүү боюнча концепция түзүлгөн. Провели двухлетнюю крупную такую работу. Вот мы находимся здесь. Вот вы прошли только вот это расстояние. Вот он такой огромный. Коомдук топ менен ботаникалык бактын жетекчилиги менен биргеликте макулдашылган өнүктүрүү боюнча планды өкмөткө берип, мамлекеттик бюджеттен каражат сурашкан, бирок азырынча эч кандай жыйынтык жок. В прошлом году нам дали обещание, что нам дадут. Өткөн жылы бизге каражат бөлүнөт деген убадалар болгон. Биз ошого багыт алып, бакты өнүктүрүүгө жеңтүрүп атканда жазында кайра бюджеттен алынып салынды деген маалымат келди. Быйыл биз кайра кайрылдык. Азыр 2020 жылдын бюджетин карасак, биздин программа тизмеде жок. Эмне демекчимин? Мамлекет бакты өнүктүрүүгө өзү кызыктар болмойын ишти алдыга жылдыруу мүмкүн эмес. Бизге жыл сайын тургундар кайрылышат. Ар кайсы бактын өсүмдүктүн көчөтүн сунуштап, андан баш тартууга туура келет. Анткени аны алып келип отургузганы менен эртең куурап калганы ырайымсыздык деп эсептейм. Мы не видим этой суммы на 2020 год. Дмитрий Витошкин ботаникалык бактарды өнүктүрүүдө мисал катары чет өлкөлөрдүкүн келтирет. Өз көзү менен көрүп келген батыштын бакчалары заман талабына жооп берген заманбап система менен жабдылганын айтат. Бизде чарбалык маселелер чечилсе, колдо турган даяр долбоорлорду ишке ашырат элек деп ашынып турган чагы. 60 миллионов — это, конечно, не маленькая сумма. Албетте 60 миллион көп. Бирок бул каражаттын арты менен биз көп инвестиция тарта алабыз. Дүйнөлүк флораны өнүктүрүүдө чоң кадамдар ташталып жатат. Алардын арасында биздин бакка дагы кызыгуулар болуп жатат. Алсак Норвегиянын ботаникалык багы биздин көчмөндөр багы деген долбоорубузду колдоого алганга даяр. Бирок биз аны азыр бул жайда ишке ашыра албайбыз. Анткени ботаникалык бактын территориясына ирригация эскирген. Сугаруу көйгөйү турат. Это и есть природа Кыргызстана, когда кочевники использовали травы. Шаар тургуну Валентина Александровна эс алуу күнү бакчага келип дем алып, чер жазып кетүүнү пландаган. Анын бакчага келе элегине бир топ жыл болуп кеткенин айтат. Ал эми азыр мурунку элес менен келип көргөн көзүнө ишенбей турган чагы. Анын айтымында ботаникалык бактын ичи аябай өзгөрүп кеткен. Здесь все так прям заросло, шикарно. Бул жакты тим эле кооз, келип таза аба менен дем алам деп ойлодум эле. Бирок мен урандылардын арасына туш болгондой болдум. Карагылачы, бактар куурап, бадалдар басып кеткен. Тазалоо, кыркуу сымал чарбалык иштеринин жүрөрүнө күмөнүм бар. Тоже кольцо центральное.
Шаар тургуну кейигендей бактын аймагы жапайы бадалдарга бөлөнүп, суугаруу системасы өткөн, арыктары эскирип, акырга толгон. Андан сырткары бактарды кыркуу сымал иштерди аткарууда сөзсүз техниканын күчү керек экени көрүнүп турат. Гареев атындагы ботаникалык бак илимий изилдөө институту Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын структуралык бөлүмү болуп эсептелинет. Бүгүнкү күнү 38-жылы бул уюшулган, 81 жыл болуп атат. Бул аралыкта көптөгөн жетишкендиктер болгон, бирок акыркы Кыргыз Республикасы өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин ботаникалык бакка көп жетиштүү финансылык жактан каржылоо болбой калган. Ошого байланыштуу бул бактагы территорияны караганга кошумча акча каражат бөлүнбөгөндөн кийин бүгүнкү абалы кичине солгундап турган учуру. Ботаникалык бактын мүдүрү Гүлайым Данбаеванын айтымында коомдук топ, жарандык активист, волонтерлордун салымы чоң болууда. Алсак былтыр волонтерлор такыр сугарылбай калган бөлүктүн бир четиндеги каналды тазалап, куурап бара жаткан бактарды сугарып калууга мүмкүнчүлүк түзүшкөн. Учурда ар кайсы ишкана бир аздан жардам кылып, бири куштардын уяларын алып келсе, бири таштанды челектерди орнотуп берүүдө. 2020-жылга эгерде кошумча ушул территорияны тазалыкка кармоодо, иретке келтирүүгө, инфраструктурасын жөнгө салуу боюнча эгерде каражат бөлүнбөсө, анда кийинки жылда кайталанып келаткан проблемалар дагы деле чыгат. Бул кайсы проблемалар? Эң негизгиси бул өрт коопсуздугу, өрт болот дагы. Бул ботаникалык бактын долбоору, анда баары системалуу түрдө уюшулган. Бул жерден Гүлайым Данбаеванын өзгөчө идеясы бар. Бактын аймагынан такай агып турган сууну кое берүү. Ал биринчиден эстетикалык көрк тартууласа, экинчиден ар кандай келген куштардын байырлашына шарт болмок. Айтымдарында көпчүлүк кызыгуулар биздин жергиликтүү флорага болот. Анткени биздин флора уникалдуу. Жапайы мөмө байлаучулар, жапайы өсүмдүктөр, дары чөптөр, ушунун баарын камтыган азиялык тоолуу бак деген концепцияда түзүлгөн. Аталган концепция Швейцарияда өткөн дүйнөлүк конгрессте тартууланган жана колдоолорго арзыган. Мындан улам дүйнөлүк кызыгуу бар, концепция даяр, өнүктүрүүгө фундамент бар. Жана дагы бул тургундардын шаардагы кара түтүндөн келип таза аба менен дем алып, эс алып кете турчу жай. Болгону жогоруда сөз кылган чарба маселеси өнүктүрүү программасынын жолун тороп тургандай. Видение, именно профессионального видения. Азыркы учурда долбоор түзүлүп, жалпы бюджети аныкталганы менен биз чет жактан инвестор таба албайбыз. Анткени бир дагы инвестор кагаз түрүндөгү документтерди каржылабайт. Бул жерден кадамды мамлекет ташташ керек болуп атат. Андан кийин ал документтерге биз кошулуп, чет элдик партнерлор дагы колдосо, курулуш долбоорлорун четинен ишке ашырууга, каражат табууга оңой болмок. Помогут нам привлечь инвесторов именно на строительство. Татын Азандай, Гүлчөрө Казымкулов, Эл көрсүн.